Азыр сиздер менен мурунку видеодо көрсөтүлгөндөй фонун тазалап алган сүрөт менен сабакка көрсөтмө курал жасаганды көрсөтүп берем. Алгач Pinterest программасына киребиз. Pinterest тиркемесин ачабыз. Pinterest'ten өзүбүзгө керектүү текстти жазууга же сүрөтүн коюуга ылайыктуу фон тандайбыз. Антип издеп алдым. Ушул жерден өзүмө керектүү сүрөттөрдү басып, анан алдыдагы 3 сызыкты басуу менен скачать изображение баскычын басып, өзүмө көчүрүп алам. Жана да өзүңүздөргө жаккан сүрөттөрдү ушундай кылып көчүрүп алсаңыздар болот. Бизге уже сүрөт кое турчу фон даяр болду. Андыктан Pinterest'ten чыгабыз. Pinterest'ten чыгып, эми Canva. Телефонуңуздарда жок болсо, ушу Canva деген программаны да көчүрүп алсаңыздар, бул абдан жакшы программа. Презентация, чакыруу барактары дегеле көп нерсени жасаганга керектүү программа. Canva'ны ачып алабыз. Canva иштеш үчүн интернет күчтүү болуш керек. Ушул таза баракты тандайын, себеби баракты тазалаганыбыз оңой болуш үчүн. Азыраак убакыт кетиш үчүн ушул фонду тандап алдык. Бардыгын удалить кылабыз, тазалайбыз. Рамканы басып, мусорный чаканы басып койсок, тазаланып калат. Фонду коюп алабыз дагы. Эми фонду коюп алгандан кийин бул жерде элементы деген жери турат. Элементы деген жерин басабыз. Басып туруп галереяны басабыз. Галереяны басып туруп Алы Токонбаевдин даярдап койгон сүрөтүбүздү тандайбыз. Тандап туруп, өзүгө жараша чоңойтуп, кичирейтип, жылдырып коюп алсак болот. Мына коюлду, фону жок. Эми болсо бул жерге Алы Токонбаев деп атын жазып коелук. Аны үчүн X'ти басып чыгып, текстти тандайбыз. Текстибиз чоң болуш үчүн чоң, заголовоктукун басабыз. Бул жерге Алы Токонбаев деп жазабыз. Токонбаев. Жаздык. Ушундай кылып түшүрүп алабыз. Жазууну ылдый жылдырабыз дагы. Бул жерде астында шрифттер бар. Шрифттерди тандайбыз. Өзүбүзгө туура келген кооз шрифттерди тандап коюп алсак болот. Мындай кылып койсок болот. Ушундай кылып койсок болот. Койдук. Эми ошол эле тамгалардын өңүн өзгөртүп алсак дагы болот. Кызыл кылып койсок болот. Көк кылып койсок болот. Ушундай кылгым келди. Эми бул жерде эффект тандайбыз жазууга. Түрлүү эффекттер бар. Бул жерде өзүбүзгө жаккан эффектти текстибизге коюп алсак болот. Мага жаккан эффект ушул болду. Ушуну тандайбыз дагы. Мына сүрөтүбүз даяр. Алы Токонбаев тууралуу маалыматтарды жазабыз. Аны үчүн текстти басабыз. Басып, добавить подзаголовок деген жерин басабыз. Биз ага чейин оңой болуш үчүн Алы Токонбаев боюнча кичине текстти даярдап койгонмун. Ошон үчүн ал сөздөрдү бул жерге
ставить кылып коюп алам. Текстибиз коюлду. Эми ушундай кылып кичирейтип алдык. Кичирейтип алдык дагы. Эми стили жарашпай турат. Стилин тандайбыз. Стилин биринчи бетиндегидей кылып тандоону туура көрдүм. Ушундай болду. Туруп, кайра размерин чоңойтобуз. Мына эми цветин өңүн өзгөртүп алалык тексттин. Так. Биринчи бетине окшоштуралык. Көрөң өңдү тандайбыз дагы. И эффект кошуп коебуз. Эффект кошобуз. Ушул өң жарашты го деп турам. Койдук дагы. Баары даяр болду. Мына 2 бет болду. Эгер сиздер дагы кошууну кааласаңыздар, басып турасыздар. Астына чыгат, анан бул жерден добавить страницаны кошуп, копировать этип, барактарды көбөйтүп жасап алсаңыздар болот. Баары бүткөндөн кийин жогору жакта, ылдый жакта карап турган жебени, стрелканы басабыз дагы. Сохранить этип, телефондун эс тутумуна көчүрүп алабыз. Көчүп жаткан учурда эч кайда чыкпоо керек, көчпөй калат. Андыктан толук көчүп бүткүчөктө күтүп турууга туура келет. Даяр болду. Ссылкасы чыкты. Эми биз бул сүрөттү чыгып галереядан таап алсак болот. Галереяга түшүп калат. Галереяда Canva деген өзүнчө папка ачылат. Canva. И мына Canva деген ачылды. Алы Токонбаев. Анан экинчи бетибиз даяр болду. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.